Кыргызстан өзүндө өндүрүлгөн картошканы чет жакка экспорттап, ошол эле учурда өзүнө керек болгон картошканы Кытай жана Пакистандан алып келүүдө. Буга эмне себеп? Азыр талдап беребиз. Мындай тенденция январь айынан май айына чейин байкалган. Анда Кыргызстан 17 000 тоннадан ашык картошканы негизинен Кытай менен Пакистандан сатып алган. Ошону менен катар баалар да өскөн. Эгер бир жыл мурун картошканын баасы 32 сомдун тегерегинде болсо, өткөн жылдын аягынан баштап анын баасы ай сайын өсүп жаткан. Бүгүнкү күндө картошка 60 сомго жакын турат. Бул жалгыз эле Кыргызстандын эмес, ЯЭ башка өлкөлөрүнүн да көйгөйү. Орусияда картошка бир жылда 154%, Казакстанда 79%га кымбаттаган. Жалпыга бирдей өсүш импорттук бажы алымдарынын жокко чыгарылышына алып келди. Демек, тартыштык жаралган. Ошондо өзүбүздө картошка түгөнүп калып, Кытайдан картошка келди, сатылды. 60-тан 70-тен саттык. Отбор деп коет чоңдорун. Отборный, анан майдаларын 50-дөн саттык. Кытайдын картошкасы суп-сулуу. Чириги жок. А өзүбүздүн картошкалардын арасында чириктери бар. Ана мен канчалык айтсам деле болбой элдер. Мисалы мына өзүбүздүкү чириги бар, бул Кытай деп айтсам деле болбой эле сулуусун алышат. Элдер аргасынан жешти, бирок жалап кылып атышты. Даамы вообще начар. Даамы аябай билинет да. Кымбаттап кетти деме кыйналгандар бар да. Азырактан алышып, анын акчасы барбай иштегендер билинбейт аларга. Азыр өзүбүздүн жаш картошка чыгып, базарда ата мекендик картошкалар турат. Айыл чарба министрлиги Кытай менен Пакистандан импорттоону жеке жеткирүүчүлөрдүн ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Алар көбүнчө Өзбекстанга кыйла ыңгайлуу баада сатышкан. Если учитывая, что ежемесячное потребление картофеля у нас составляет 60 тысяч тонн, это не является большим объемом завоза, мы можем сказать, что данный фактор не из-за того, что мы не обеспечиваем себя картофелем, а для того, что было сделано, чтобы стабилизировать цены на рынке. Многие участники рынка в данный момент, когда происходил январский-мартовский период, когда хранили у себя в хранилищах, ожидали дальнейшее повышение цен, исходя из внешних факторов. Такие, как в Казахстане повысили цены, вы это знаете, Узбекистан начал больше потреблять, и, как мы знаем, Россия немножко уменьшила объем производства картофеля. Можем сказать, что картошка будет посажена такой же объем, как в прошлом году, угрозы как таковой нету. Китайскую и пакистанскую картошка полностью проходят все нормы качества. У нас есть специальный департамент, который на границе проверяет их по всем контрольным пунктам, фитосанитарный контроль проходит. Мы можем сказать, что данная мера нам помогла стабилизировать цены на рынке. Бүгүнкү күндө Кыргызстан экспорттойт, импорттойт жана бааларды турукташтырат. Мунун баарын бир учурда жасап жатат. Ал эми картошка биздин азык-түлүк коопсуздугун канчалык деңгээлде башкара алганыбыздын индикатору болуп калууда.